AQShdагы Ак үйдүн жанында атышуу болуп, андан улуттук гвардиянын 2 жоокери оор жаратылды. Ок чыгарууга шектелип 29 жаштагы Ауганстандын жараны кармалган. Ал учурда президент Дональд Трамп Флоридада болгон. Ал окуяны террордук акт деп атап, 2021-жылы Байдендин режиминен бери Кошмо Штаттарына келген Ауган жарандарын кайра карап чыгууга убада берди. Мындан сырткары атышуудан кийин Вашингтонго кошумча 500 аскер жөнөтөөрүн жарыялады. Let's now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden. AQShnын коргоо министри Пит Хексет Кариб жарым аралдарында баңгизат аткезчилерине каршы күрөштү күчөтүү максатында Кошмо Штаттары аймакка жоокейлерин жана аскердик учактарын жөнөтөөрүн маалымдады. Доминика Республикасы америкалыктарга 2 негизги объектисин колдонууга уруксат берип, аймактагы биринчи ири өнөктөш болуп чыга келди. Пентагон башка өлкөлөрдө да AQShnын аскерлерин жайгаштырууга уруксат берүүгө үндөдү. Хамас ортомчу өлкөлөргө кайрылып, Газа тилкесинин түштүгүндө жайгашкан туннелдерде калып кеткен ондогон согушкерлерине коопсуз коридор ачуу үчүн Израилге кысым жасоого чакырды. Өткөн дем алыш күндөрү Израиль Хамастын 20 мүчөсүн өлтүргөнүн айткан. Алар аймактагы туннелден качып чыгууга аракет кылышкан. 8 согушкер колго түшүрүлдү. Исламист топ мүчөлөрү туннелде калып кеткенин биринчи жолу ачык айтып чыгууда. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусия Украинада согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөргө олуттуу киришкенин, бирок акыркы чекитти коюуга дали көп бар экенин билдирди. Песков AQShnын атайын чабарманы Стив Уитков сүйлөшүүлөрдү улантуу максатында Москвага келерин ырастады. AQSh сунуштаган Орусия менен Украинанын ортосундагы тынчтык планын аягына чыгаруу боюнча аракеттер жүрүп жатат. Болгарияда башкала Софиядагы парламенттин алдында миңдеген демонстранттар менен полиция кагылышты. Ага 2026-жылкы бюджет долбоору себеп болгон. Анткени анда салык менен төлөмдөрдү жогорулатып, мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасын жогорулатуу каралган. Оппозиция ал кулаш жайган коррупцияны жашыруу үчүн жасалып жатканын айтат. Нигериянын президенти Бола Тинубу жапырт адам уурдоо фактысы менен күрөшүү максатында өлкө боюнча өзгөчө кырдаал жарыялады. Анткени бир аптанын ичинде эле Нигерияда жүздөгөн адамдар уурдалса, алардын көпчүлүгү мектеп окуучулары болушкан. Президент көбүрөөк коопсуздук күчтөрүн тартууга буйрук берип, 50 000 полиция офицери жана армияга кошумча кызматкерлер ишке алынарын айтты. Тинубу улуттук ассамблеяга кайрылып, штаттарга өзүнүн полиция күчтөрүн негиздөөгө уруксат берген мыйзамды кабыл алууга чакырды. Гонконгдун бийлиги 30 жылдын ичиндеги каргашалуу өрттөн каза тапкандардын саны 40-ка жеткенин кабарлады. Өрт өчүрүүчүлөр көп кабаттуу турак жайларды жалмаган тилсиз жоо менен алып урушту. Жүздөгөн адамдар деле дайынсыз болууда. Полиция өрт коюуга шектелген 3 адамды кармады. Индонезиянын түндүгүндөгү Суматра провинциясында сел жана жер көчкү жүрүп, беридигинде 27 адам көз жумду жана 5 дайынсыз болуп жатат. Тропикалык циклондон улам дөшөрлөп жаан жаап, Малакка кысыгында суу ташкан. Андан улам бир катар аймактар менен байланыш үзүлүп, жарык өчкөн. Суу ташкыны мындан сырткары Суматранын батышына да жетип, дарактар кулады жана жолдор тосулду. Экскаваторлор ылайды тазалап, дайынсыз кеткендерди издөө иштери уланууда. 19 жаштагы өзбекстандык Жавохир Синдаров шахмат боюнча дүйнөлүк чемпионатта жеңүүчү аталып, эң жаш шахматчы болуп калды. 2 классикалык оюн тең чыгуу менен аяктагандан кийин акыркы беттешүүдө ал кытайлык шахмат оюнчусу Вейди Уту алган. Биринчи оюнда Жавохирге жеңиш үчүн бир жүрүш жетпей калып, атаандашы менен тең чыгып калган. Бирок экинчи раундда жеңди билекке түрүп, 60 жүрүштөн кийин Вейди утуп алды.